Адам укуктарынын жалпы декларациясы адам укугу боюнча биринчи икемдүү эл аралык акт. 1948 жылдын 10 декабрында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы адам укугунун эл аралык пакты резолюциясынын негизинде Париждеги Шайо сарайында кабыл алынган. Декларациянын тексти дүйнөнүн 375 тилине жана диалектилерине которулган. Декларация преамбуладан жана 30 статьядан турат. Аларды адамдын негизги жарандык, саясий, социалдык, экономикалык жана маданий укуктары менен эркиндиктери жарыяланган. Адам укуктарынын жалпы декларациясы эл аралык келишим болуп эсептелбегендигине карабастан, эл аралык каадалардан улам милдеттүү күчкө ээ болот. Биринчи статья бардык адамдар эркин жана тең укуктуу жана нар касиети менен жарык дүйнөгө келет. Алар аң сезимдүү жана абийирдүү жана бири-бирине боордош мамиледе болууга тийиш. Экинчи статья. Ар бир адам эч кандай айырмачылыгына, расасына, терисинин түсүнө, жынысына, тилине, динине, саясий же башка ынамдарына, улуттук жана социалисттик тегине, мүлктүк тег жайлыгына же башка абалына карабастан ушул декларацияда жарыяланган бардык укуктарга жана бардык эркиндиктерге ээ болууга тийиш. Үчүнчү статья. Ар бир адам жашоого эркиндикке жана жеке кол тийбестикке укуктуу. Төртүнчү статья. Эч ким кулчулукта же эрсиз абалда кармалууга тийиш эмес. Кулчулукта жана кул сатуунун бардык түрлөрүнө тыюу салынат. Бешинчи статья. Эч ким кыйноого же аяусуз адамгерчилик же анын ар-намысын басмырлоочу мамилеге жана жазага кириптер кылынбашы керек. Алтынчы статья. Ар бир адам кайда болбосун ага укуктун субъектиси таандык экендигин талап кылууга укуктуу. Жетинчи статья. Бардык адамдар мыйзам алдында бирдей жана эч айырмасыз мыйзам менен бирдей корголууга укуктуу. Бардык адамдар ушул декларацияны бузууга кандай гана болбосун кодулдоодон жана андай кодулдоого ар кандай шыкактоодон бирдей корголууга укуктуу. 8 статья. Ар бир адам конституциядагы же мыйзамдагы анын негизги укуктары бузулган учурда компетенттүү улуттук соттор аркылуу укуктары толук алдына келтирилишине акылуу. 9 статья. Эч ким эң баштык менен камакка алынууга, кармалууга же куугунтукталууга тийиш эмес. 10 статья. Ар бир адам өз укуктары менен милдеттерин жана ага коюлган кылмыш күнөөсүн аныктоо негиздүүлүгүндө толук теңчилик негизинде анын иши ачык адилеттүүлүктүн бардык талаптарын сактоо менен көз карандысыз жана адилет сот тарабынан каралышына укуктуу. 11 статья. Биринчи пункт. Кылмыш жасалгандыгы үчүн күнөөлөнгөн ар бир адам анын күнөөсү соттук ачык териштирүү жолу менен мыйзамдуу тартипте белгиленгенге чейин күнөөсүз деп эсептелүүгө укуктуу. Мында ага коргон үчүн бардык мүмкүнчүлүктөр камсыз кылууга тийиш. Экинчи пункт. Эч ким кандайдыр бир жолсуну же аракетсиздиги үчүн ал улуттук мыйзам же эл аралык укук боюнча кылмыш болбосо аны жазалагандыгынын негизинде соттолушу мүмкүн эмес. Ошондой эле кылмыш жасалган учурда колдонулушу мүмкүн болбогон жазадан кыйла оор жазага да тартылбайт. 12 статья. Эч ким анын жеке жана үй бүлөлүк турмушуна ээн баштык менен кийлигишүүгө, анын турак жайына, анын кат-кабарларынын купуялыгына же анын абийирине жана беденине ээн баштык менен кол салууга, кириптер болууга тийиш эмес. Ар бир адам андай кийлигишүүдө же андай кол салууда мыйзам менен коргонууга укуктуу. 13 статья. Ар бир адам ары бери жүрүүгө жана бир мамлекеттин чегинде өзүнө жашай турган жерди тандап алууга укуктуу. Ар бир адам ар кандай өлкөдөн каалаган убактысында чыгып жана каалаган убактында өз өлкөсүнө кайтып келүүгө укуктуу. 14 статья. Ар бир адам куугунтуктоодон, башка өлкөлөрдөн баш байнек издөөгө жана андай баш байнектин пайдаланууга укуктуу.
Бул укук чындыгында саясий эмес, кылмыш жасоого же Бириккен Улуттар Уюмунун максаттарына жана анын принциптерине карама-каршы келген жасоомдорго негизделген куугунтуктоо учурларында колдонулушу мүмкүн эмес. 15 статья. 1. Ар бир адам граждандуулукка ээ болууга укуктуу. 2. Эч ким ээн баштык менен граждандыгынан ажыратылышы же өз граждандыгын өзгөртүүгө укугунан ажыратылышы мүмкүн эмес. 16 статья. Биринчи бойго жеткен эркектер жана аялдардын расасы улутту же дини боюнча эч кандай чектөөсүз никеге турууга жана үй бүлө курууга укуктуу. Алар никеде туруу, никеде болуу жана анын бузуучундай бирдей укуктардан пайдалана алышат. Экинчи, никеге туруп жаткан тараптар өз эрки менен ага өзара толук макул болгондугунан нике кыйылат. Үчүнчү, үй бүлө коомдун табигый жана негизги уюткусу болуп саналат жана коом менен мамлекет тарабынан корголууга укуктуу. 17 статья. Биринчи, ар бир адам мүлкүгө жеке өзү ошондой эле башкалар менен бирдикте ээлик кылууга укуктуу. Экинчи, эч ким өз мүлкүгө ээн баштык менен ажыратылууга тийиш эмес. 18 статья. Ар бир адам эркин ой жүгүртүүгө, адеп аклакка жана дин тутууга укуктуу. Бул укук өз дини же ынамынын өзгөртүүнү жана өз дини же ынамынын жекече, ошондой эле башкалар менен бирдикте жүргүзүүнү, дин жана табынуу ырым-жырымдарын жалпы же жекече тартипке үйрөнүү, сыйынуу жана аны ишке ашыруунун эркин жүргүзүүнү камтыйт. 19 статья. Ар бир адам эркин ой пикирге жана аны эркин билдирүүгө укуктуу. Бул укук өз ой пикирлерин тоскоолсуз жана маалыматтар менен идеяларды ар кандай каражаттар жана мамлекеттик чек-араларга карабастан издөө, алуу жана таркатуу эркиндигин камтыйт. 20 статья. Ар бир адам тынч жыйындарга жана сессияларга кирүүгө мүмкүнчүлүгү укуктуу. Эч ким кайсы бир ассоциацияларга кирүүгө мажбурланышы мүмкүн эмес. 22 статья. Ар бир адам коомдун мүчөсү катары ар бир мамлекеттин структурасына жана колдоо болгон ресурстарына ылайык улуттук күч-аракеттер жана эл аралык кызматташтык аркылуу өзүнүн кадыр-баркын сактоо үчүн жана өз инсанын эркин өстүрүү үчүн зарыл болгон социалдык камсыздалууга жана экономикалык, социалдык жана маданий жааттардын укуктарын жүзөгө ашырууга укуктуу. 23 статья. Ар бир адам эмгектенүүгө, ишти эркин тандап алууга, адилет жана жагымдуу эмгек шартына жана жумушсуздуктан корголууга укуктуу. Ар бир адам эч кандай кемсинтүүсүз бирдей эмгеги үчүн бирдей эмгек акы алууга укуктуу. Ар бир иштеген адам өзүн жана үй бүлөсүн татыктуу жашоосун камсыз кылуучу жана зарыл учурда социалдык камсыздоонун башка тармактары менен толуктап туруучу адилет жана канааттандырарлык эмгек акы алууга укуктуу. Ар бир адам өзүнүн талаптарын коргоо үчүн кесиптик бирликтерди түзүүгө жана кесиптик бирликтерге кирүүгө укуктуу. 24 статья. Ар бир адам жумуш күнүн акыл эстүү чектөөгө жана акы төлөнүүчү отпускага болгон укугун камтуу менен бош убакытка жана эс алууга укуктуу. 26 статья. Ар бир адам билим алууга укуктуу. Билим берүү жок дегенде башталгыч жана жалпы билим берүү акысыз болууга тийиш. Башталгыч билим берүү милдеттүү болууга тийиш. Техникалык жана кесиптик билим берүү ал мүмкүнчүлүктүн пайдалана алгудай жана жогорку билимиге ар бир адамдын жөндөмдүүлүгүнө негизинде бардык адамдар үчүн бирдей пайдалана алгудай болууга тийиш. Экинчи, билим берүү адамдын инсандык касиеттерин толук өстүрүүгө жана адамдын укуктары менен негизги эркиндиктерин урматтоонун артылууга багытталууга тийиш. Билим берүү бардык элдердин расалык жана диний топторунун ортосундагы өз ара түшүнүшүгө, сабырдуулукка жана достукка өбөлгө түзүүгө жана Бириккен Улуттар Уюмунун
тынчтыктоосу сактоо боюнча иш-аракеттерине көмөк көрсөтүүгө тийиш. 3. Ата-эне өзүнүн жана жаш баласы үчүн билим берүү түрүн тандап алууга арчылыктуу укукка ээ. 27 статья. Ар бир адам коомдун маданий турмушуна эркин катышууга, искусстводон ырахат алууга, илимий прогресске катышууга жана анын натыйжаларын пайдаланууга укуктуу. Ар бир адам өзү автор катары жараткан илимий, адабий жана көркөм эмгектеринин натыйжасы болуп саналган өзүнүн материалдык жана моралдык кызыкчылыктарынын корголушуна укуктуу. 28 статья. Ар бир адам ушул декларацияда баяндалган укуктары менен эркиндиктери толук ишке ашырыла турган социалдык жана эл аралык тартипке укуктуу. 30 статья. Бул декларацияда эч нерсе кандайдыр бир мамлекетке, айрым топторго же айрым адамдарга ушул декларацияда баяндалган укуктар менен эркиндиктерди жок кылууга багытталган иш-аракет жүргүзүү же андай аракеттерди жасоо укугун берүү катары чечмеленүүгө тийиш эмес. Эркин адам, өз укугун билген адам.